эң жогорку деңгээлде өтүп атат. Бул биздин президент Садыр Нуркожоевич Жапаровдун ушу Пакистан мамлекетине болгон эң биринчи расмий сапары да, мамлекеттик сапары. Биздин мурунку жетекчилер 2005-жылы келиптир. Андан бери мына 20 жыл өттү. Ошондон кийин кайра жаңыдан визит болот. Муну Пакистан тарапта, биз тараптагы айтып атабыз. Анткени эки мамлекет биз биринчиден ислам кызматташтык аркылуу чогуу бир форматта иштейбиз. Экинчиден Шанхай кызматташтык уюму аркылуу дагы бир чоң платформада иштейбиз да. Эки тараптуу байланыш болсо кичине алыстап кеткен. Азыр ошо эки тараптуу визит биз үчүн эң керек. Анткени бул Түштүк Азиядагы эң мындай өнүгүп келаткан мамлекеттердин бири. Ошондуктан бүгүн Пакистандын премьер-министри менен абдан шашпай сүйлөшүү болду. Ченемде анан чоң багы министрлердин катышуусу менен чоң сүйлөшүү болду. Мында биз бардык өзүбүздүн саясий диалогду өстүрүү боюнча, эки мамлекеттин ортосунда соода саттыкты кеңейтүү боюнча, инвестициялар тартуу боюнча, туристтерди дагы тартуу боюнча кенен сүйлөшүү болду. Биринчиден проблема бул түз авиа каттамдардын жоктугу. Экинчиден болсо ошо баягы Кыргызстан жөнүндө бияктагы бизнестин аз билгендиги. Ошондуктан бүгүн биз жанагы визиттин алкагында атайын бизнес форум уюштуруп атабыз. Бизнес форумда дагы эки тараптуу бизнесмендердин сүйлөшүшү болот. Андан тышкары биз дагы өзүбүздүн болуп аткан чоң проекттерди презентация кылабыз. Ошондуктан мен ойлойт элем, Пакистан менен кызматташуу перспективасы бар, чоң. Экинчиден болсо биз ошо эл аралык уюмдарда Пакистан менен кандай кызматташабыз. ООНдун алкагында, ШОСтун алкагында, ислам кызматташтык уюмунун алкагында кандай кызматташтык бул жөнүндө